Салам достор, мен сиздер менен кайрадан Кытай сайттары жөнүндө жакшы пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп турамын. Бир жылдан бери мындай видео тарта элек экенмин. Анда көпчүлүктөр мага комментарийлерге жазышыптыр, кээ бирлери сөгүптүр, кээ бирлери дагы башка ыраазычылыктарын айтыптыр. Ал жерде дагы көптөгөн суроолор пайда болуптур. Ошол суроолордун негизинде мен видеолорду жүктөп турамын. Кеттик анда суроо. Рахмат, бар түшүнүктүү. Мен товар тандап заказ кылайын десем, акчасы өзгөрүп көбөйүп кетет экен. Мынакей, мисалы, мына пиджаманы двойканы заказ кылайын десек 8 юан деп турат а. Биз купить же корзинаны басабыз, мына жерде корзинага салып коелу деп эле. Размерлерин тандап коелу десек, мынантип ценасы өзгөрүп кетти. Көңүл буруңуздар, эң аягында бир футболка турат, ак. Бул ошонун ценасы 8 юан. Калгандарыныкы мына ошол товарларга кирсеңиздер, кайсы мына светтерин тандасаңыздар, ценалары өзгөрүп жатат, акчасы өзгөрүп жатат. Мындай жолдор менен магазиндер өздөрүнүн рейтингин көтөрүшү мүмкүн. Сиздерге дагы бир лайфхак менен бөлүшүп өтөйүн. Эгерде сиз ушул пиджаманы башка магазиндерден көргүңүз келсе, ошол страницасына киресиз дагы, мына кара жазууну басып турсаңыз, 3 ушундай тамгалар чыгат. Акыркысын бассаңыз, башка магазиндерден ушул эле ушундай цветтеги пиджамалар чыгып берет. Мынакей 29 юан, 39 юандай арзаныраак деп көрсөтүп турат. Мына 29 юанына өтүп көрөлү. Караңыздар, 49 юан болуп өзгөрүлүп калды. Ошондо дагы 91 юандан караганда арзаныраак. Булар эмнеге арзан десеңиздер, карасаңыздар, цветтери калбай калган же болбосо размерлери азыраак калган, ошон үчүн арзаныраак болуп сатылып атышы мүмкүн. Мынакей, ошол эле пиджама, көрдүңүздөрбү? Ушул жактан эле ушинтип заказ кылып алсаңыздар болот, арзаныраак товар издесеңиздер. Мына ушундай видеолор менен мен сиздер менен коштошпоймун. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, сиздерге түшүнбөгөн суроолор болсо, комментарийга сөзсүз түрдө калтырыңыздар. Мен эринбей жооп бергенге аракет кыламын. Жана башыңыздарды оорутпаймын, мага жөн эле сен заказ кылып берчи десеңиздер дагы WhatsAppка жазсаңыздар болот. Номерди калтырамын.